Бишкекте ушул жылдын 13-14 июнь күндөрү тагыраагы Бишкекти жалпы дүйнө жүзү карап турган болот. Анткени шаарыбызда Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтөт. Ушул саммит боюнча биз кийинки коногубуз менен сөз кылабыз. Маданият министрлигинин астындагы маданий иш-чараларды уюштуруу логистика багыты боюнча жооптуу Союзбек Надырбеков бизде конокто. Келіңіз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Буюрса, чоң иш-чара башталганы турат. Эми дүйнө жүзүнүн 11 мамлекетинин өлкө башчылары келет деп күтүлүп атат. Жалпы ушул саммитке даярдык кандай болуп атат, айтып бериңизчи. Саммитке даярдык кызуу жүрүп атат. Жалпы бул азыр бүт мамлекеттик деңгээлде жүрүп аткандыктан ар бир министрлик, ар бир ушул мекемелер өздөрүнүн алдында тиешелүү бир тапшырмалардын астында иштер жүргүзүп атат да. Экономика багыты боюнча, форумдар боюнча экономика министрлик тараптан, ошол эле агентство тараптан аппарат, президент аппарат, правительство, жанагы тиги кайсыл маданий иш-чаралар боюнча ошол маданият министрлиги, ошол эле биз уюштуруу топ болуп ар тармакта кызуу даярдыктар жүрүп атат. Негизи ушул уюштуруу топтун баягы жетекчиси катары сиздер бүгүнкү күндө жаштар менен дал ушул саммитке кандай даярдыктарды көрүп жатасыздар? Маданий жактан алып караганда. Да, биз азыр маданият министрлиги ушул министр Жаманкулов Азамат Капаровичтин жетекчилигинин астында азыр уюштуруучу топ түзүлгөн. Анын ичинде ушул министрлик баардык кызматкерлер бар, жооптуу адамдар бар. Анан биз как раз ушул маданий иш-чаралар биздин астыбызда ушул 5 чоң иш-чара бар болчу. Ошонун жалпы логистика багыты боюнча баягы команда, ушул командабыз менен жалпы ушул логистика багыттан азыр жардам берип атабыз да уюштурууда. Бул конокторду кыскача айтсак, келгенден баштап тосуп алабыз. Анан ошол эле деңгээлде узатуканга чейинки бүт кыймыл аракеттери, ошонун баардык жумуштарды ушул аткарабыз да. Буга чейин кандай иш-чаралар уюштурулду, өткөрүлдү? ШОСко чейин дейсизби? ШОСко чейинки ошону алганда. Негизи эле биз азыр ушул министр менен Азамат Капарович менен биз көчмөндөр оюндарынан бери эле чогуу келе атабыз. Экинчи көчмөндөр, үчүнчү көчмөндөр оюндары. Экинчи көчмөндөрдө катчылыкты жетектеп турган, үчүнчү көчмөндөрдө ал маданият министринин орун басары катары. Мына жакында Ошто Түрксой ушул Түрксойдун алкагында чоң ачылыш болду, иш-чара болду. Ошол жакта дагы ушундай эле биз чогуу биргеликте иштеп, мен ошол логистика жагын карап иштедик да. Анан ошол эле дух менен, ошол эле бир дем менен ШОСко кирип кеттик да. Азыр ошол ШОС боюнча иштеп атабыз. Негизи эле ушул Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында, мисалы Кыргыз-Кытай мамилелери ошол эле экономика, соода саттык алкагында жакшы бир өнүктүрүү иш-аракеттери жүрөт да. Биз ушул тагыраагы маданий жакты алып карай турган болсок, кандай өзгөрүүлөр же өнүгүүлөр болушу мүмкүн? Жыл сайын өтүп атканда биз Кыргызстан дайыма ушул бир мурда ушундай кылдык керек, ошондой кылыш керек биз деген бир позицияны кармабайбыз да. Дайыма кыргыз эл ушундай го, биз планканы көтөргөнгө аракет жасайбыз. Анан ошол эле кече өткөндө, Түрксойдо өткөндө түрк элдери ушул өзү башкы секретарь келип дагы таң калды да. Ушундай деңгээлде эч качан өткөн эмес депчи. Кыргызстан ушунчалык планканы бийик көтөрүп койду. Ошол эле максатта ошондой эле дем менен азыр ШОС болуп атат. Жылдагылардан өзгөчө бир топ маданий иш-чаралар болмокчу. Ошол бул убакка чейин биздин өткөргөн жумуштарыбыз бул өтүп кетти. Тиги маданият министрлеринин жолугушуусу болду бул жакта алдын ала май айында. Андан кийин медиа саммит болуп өттү. Медиа саммит журналисттер келишип, бардык көлгө чейин барышып, көрүп, мындай президенттери кайсыл өлкөгө келет деген бир суроолоруна жооп алып кетишти да. Анан азыркы учурда ушул художественный выставка бар бизде. Сүрөтү ушул көргөзмөлөр болот. Сүрөт көргөзмөсү бул 50дөй адам келет. Бул 11 өлкөдөн келишет. Келип андан сырткары бизде 10дон ашык кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрү катышат. Тиги биринчиси негизгиси, то есть биринчиси ушул жалпы конокторубуз үчүн
мамлекеттик резиденцияда болот. Ал эми экинчиси болсо бул АЗГ Параитиев атындагы сүрөт искусствосунда болот. Бул чоң деңгээлде бир баягы дүйнө сүрөтчүлөрүнүн баягы өзүнүн мемендеген өлкөнүн искусство баягы сүрөтчүлөрү келип өздөрүнүн мындай эмгектерин көрсөтүшөт. Жакшы, Союзбек мырза, биз сүрөтчүлөрүбүздү таанытат экенбиз, жана башка да кыргыздын өзүнө, кыргыз элинин өзүнө таандык болгон, тиешелүү болгон дагы кайсыл маданиятыбызды көрсөтсөк болот деп ойлойсуз жеке? Анткени деген дүйнө жүзү карап отурат, ошол эле 11 мамлекеттин өлкө башчысы келип атат. Биз баягы албетте бир өзүбүздүн нукралыгыбызды таанытып калганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Албетте биз мындай ар бир конокторго, президенттер болобу, биздин кайсыл деңгээлдеги коноктор болбосун, биз кыргыздын улуттук маданиятты, биздин салттуу музыкаларыбыз менен дайыма коштой турган мини программалар, ушуну баары тең тактап көрсөтүп турабыз. Ал эми ушул чоң деңгээлде биздин Кыргызстандын маданият жагында деңгээлин көрсөтүүгө аракет жасадык. Бул эмне себеп? Бул дүйнөдө ар бир дүйнөнүн бурчунда мемене Кыргызстан эле эмес, жалпы ошол элдин чоң сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Кыргызстандын мыкты бир классикалык музыканттары бар, ырчылары бар дебейбиз, жанагы артисттери бар да. Биз ошол ар бир өлкөдөн күчтүү бир кеткен Кыргызстандын классикалык ырчыларын, ошол эле музыканттарын, артисттерин бияка чакырып атабыз. Чакырып, буюрса ошол алар кимдер болушу мүмкүн? Эми ал пока азырынча бир купуя сыр болуп калып турсун, бизде азыр кызуу даярдык жүрүп атат. Андан сырткары ошол эле бул гала концертке ар бир ушу 7 өлкөдөн, Кыргызстан менен 8 болот, 7 өлкөдөн келишет. Эң күчтүү деген чоң классикалык ырчылар бирден келет өздөрүнүн жандоочулары менен. Анан ушул филармонияда президенттердин катышуусу менен, ошол биздин чет өлкөдөн келген кыргыздардын катышуусу менен бир чоң гала, классикалык түрдө чоң гала концерт болмокчу. Бул бир акыркы чоң концерт да. Ушул баягы чоң иш-чаралардын бардыгын, деги эле сиздер уюштуруп жаткан иш-чаралардын бардыгына жаштар көмөктөшүп келишет, көбүнчө ыктыярчылар көмөктөшөт. Бүгүнкү күндө сиздердин баягы кол алдыңыздарда канча ыктыярчы, командаңыздарда канча ыктыярчы бар? Команданы бул ыктыярчы бул негизи уюштуруунун бирден бир мындай эң акыркы эмес, негизги бир блогу да. Аябай бул кыймылдатчу локомотив да негизи. Алар болгон үчүн биз ошолордун колу менен биз уюштуруу деңгээлин көрсөтүп алабыз. Конокторду алып жүрө алабыз дегендей. Анан талаптарды да катуу коебуз. Анан иш-чаранын баягы масштабына карата, иш-чаранын ушул функциясына карата биз ыктыярчылардын санын аныктайбыз да. Бул шос болсо бизде баягы бир учурда параллелдүү түрдө 3 иш-чара болот экен. Бул сүрөт көргөзмөсү, опера, Пекин операсы келет. Опера, балетте өтөт. Ал эми гала концерт бардыгы тең мындай жетишет деген биз өзүбүздүн эсеп менен алдык дагы. Азыр 30 ыктыярчыны даярдадык. Тандап алдык. Тил минимум сөз түрдө англис тилин билиш керек, экинчи кытай тилин билиш керек. Анан окутууну өткөрдүк кече жакында. Бизде ушул 30 ыктыярчыбыз азыр мындай даяр турат да. Атайын окуудан өтүшкөн турбайбы? Ооба, азыр бирке Кызылай улуттук коо менен биргеликте биз дайыма кызматташабыз. Алар менен биргеликте окууну өткөрдүк. Жанагы ыктыярчы деген эмне? Деги эле ыктыярчынын этикет, милдеттери кандай болот? Милдеттери, андан сырткары жанагы биринчи тез жардам ар бир ыктыярчы билиш керек. Баягы врачка, бирке доктурга чейинки жардам көрсөткөндүчү, ошонун баарын үйрөттүк. Бүгүнкү күндө ошол баягы жаштардын иш-чараларга катышып, ыктыярчы болуп катышып атканда көз сүйүндүрөт да. Анан буга чейин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы сиздер ушул бардык баягы уюштуруу иштерин колго алдыңыздар да. Анан бул жакта бийчилерди, комузчулардын бардыгын ушул жакта даярдадыңыздар. Деги эле бул жаштар менен иштешүү да оорбу негизи? Кандай кыйынчылыктар жаралат же? Бул аябай кыйын деп айткандан дагы аябай кызыктуу жумуш да. Ара кызыктуу, бири-бирине окшошпойт. Анан биринчи күн, экинчи күнгө окшошпойт. Анан албетте мурда калган тажрыйбаларды колдонобуз, ал нерсенин баарын тең эске алабыз. Бирок адамдар жаңы келет да, улам жаңы келет. Жаңы адамдын бул психологиялык бир мындай оюн десек болот да. Анан адамдын ар бирин чоң бир масса менен биз дайыма чоң масса менен иштеп келебиз да, көп адамдар менен иштеп келебиз. Бирок эч качан бир адам жалпыга бир ориентир кыла албайбыз да. Биз бүт нерсени кичинекейди майда нерседен баштайбыз.
көптөр учурда майданы көңүл бура коебуз, эми болбогон мелочь депчи. Бирок ошол майда нерсе кичинекей ширеңке чоң токойду өртөп коюшу мүмкүн дегендей. Биз дайыма ушул негизги иштей турган бир основной костяк деп коебуз. Бир 10 адамга чейин иштейт. Мен ишти алып бара турган. Мен жекече ушул топтун жетекчиси катары ашып барса 2-3 адам менен гана жумуш алып барам. Ал адамдар дагы ошондой, мындай Чыңгызхан 10 адам дегенде иерархиялык чоң топ-топко бөлүп, анан бир 500 болобу, 1000 болобу, 10 000 болобу башкарса болот да. То есть бунун баардыгы тең биз жанагы армиянын стилинде эмес, албетте талаптарды коебуз, бирок биз үй бүлөдөй командалык баарыбыз бир кемедебиз деген идеяны беребиз. Анан куласак, чөксөк чөгөбүз. Анан бул долбоор бизге эле эмес, ал адамдын долбоор кылганга түшүндүрөбүз да. Анан адам меники деген нерсени түшүнгөн учурда аны биз жок кылабыз десек дагы жок болбойт да, себеп дегенде кызыкчылык менде эмес, ошол адамда да. Ошону түшүнүш керек, жаңылбасак, буга чейин Жапон өлкөсүндө окуп келгенсиз, э? Мен Кореяда окудум. Кореяда, жаңылбасак. Корея багы өлкөсүндө окуп, ал жактын багы элинин маданиятын көрдүңүз, ал жактын када салттарын көрдүңүз. Корея элдери да мындай сылык сыпа келет дейт. Ал жактан эмнени үйрөндүңүз? Мен бир чоң бир революция болду да, ошо төңкөрүш жасап келдим десем болот. Теги 2011-жылы ушул окуумду ушул программа менен аяктап туруп келсем, кичинекей эле бир жапжаш студент балдар, жанагы студенттик башка өз алын башкаруу кеңешинин балдары болгон, кичинекей бир 2-3 курстагы балдар университеттин бир туулган күнүн өткөрүштү да. Анан бир жума болду. Бир жума болот, эртең менен саат 10-до башталат, түнкү саат 3-кө чейин болот. Бир учурда 4-5 жер локацияларда параллель түрдө өтүп турат да. Ошентип бир жума болду. Анан мен ойлогом, бул шаардык кеңеш өткөрүп берип атат окшойт, университетке белек кылып атат окшойт депчи. Анан ушунчалык чоң масштабта эл тынбайт, баягы жумуштун түрүлүгүн айтпаңыз. Анан акыркы күнү мен кызыгып бардым да, ким уюштуруучулар ким болот экен депчи, жабылышына бардык. Кичинекей болгон бир балдар, анан бир кыз, 4 бала, бир кыз чыкты. Анан ушунчалык бир катуу таасирлендим да, ушундай балдар ушул нерсени кылып атса, анан биз эле кыла алат экенбиз анда деп. Анан Кыргызстанга келсем, ошол жаңы эле ушул төңкөрүшү ой бизде элдик революциядан кийин учур болчу. Ушундай биз дух түшүп калган, баягы көзү күйбөй калат деген сөз бар да. Мындай бардыгы тең, мындай жашоодон үмүт үзүлүп калгандай. Анан ошол мезгилде келгиле коомду өзгөрүшүн кичине өзүбүздөн баштайлы, аракет кылалы, таштандын таштабайлы деп алгачкы жолу ушул командабызды түздүк. Лидер жаштар клубун түздүңүз? Ошол 2012-жыл болчу. Ошо жаңы түзүп, алгачкы жолу көчөлөрдү тазалап, биз таза болуш үчүн өзүбүздөн баштайлы деп, баягы өз ыктыярчуу ишембиликтерди өткөрсөк, эл таң калышчу башында. Силерге акча төлөйбү, тазалыктын функциясын аткарып атасыңар. Эмне кереги бар силерге деп, э? Ооба, бул биринчи эң башында баштадык да. Анан кийин аябай мода болуп кетпеди. Саясий партия жаштар канаттан башталды. Дагы башка ишембилик, мен оюмча аябай кубанып айтабыз. Биздин жумушубузду кылуу менен башка адамдар таштанды таштабасак деген идеяны бергибиз келчү да. Бирок кылбайт экен адам, башынан өтмөй сайын кылбайт экен. Биздин калаганыбыз, биз сүйүнгөнүбүз ошол күн сайын бир ыйласа дагы баягы катуу тартип менен жума сайын тазалаган биздин 50-60 балабыз таштанды таштамак турсун, алып туруп урнага сала турган бир адатты деңгээлге жеттиби? Калыптанып калышты да. Сиздин ушул кылып аткан иш-чараларыңызды көрүп жүрөбүз. Анан баягы соңку суроо болсун. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда өзүңүздүн үлпөт тоюңузду өткөрдүңүз. Дагы ушул Кырчын жайлоосунда баягы өзүңүздүн кыргызча той болду ошо. Өзгөчө баардын көңүлүн бурдурган. Социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алдыңыз, идеяны кайдан алдыңыз? Ким сунуштады же болбосо? Бизде катчылыкта жалаң жаштар иштейбиз. Жалаң бул эң улуусу бир 29-28 ушундай да. Орто эсеби 27 ушундай балдар иштейт, балдар кыздар иштейбиз. Анан бизде ушул көчмөндөр оюндарынын автору Аскат Акибаевич деген киши бар. Анан туулган күн болгон сайын биз өзүчө мындай отуруп белгилейбиз да, офисте эле иш учурунда эле, обед учурунда торт алып алып. Анан бир күнү отурсак ушундай айтып калды. Көчмөндөр оюндары мына силерге декорация турат. Кыргызстан жалпы ошо силердин тоюңар үчүн даярдангандай. Баарыңар көпчүлүгүңөр бойдоксуңар, үйлөнбөйсүңөрбү деп. Мына бардыгы даяр. Режиссерду сүйлөшсөк болот, кол алдыңарда, башканы кылсаңар болот. Жасайм деп акча кетирбейсиңер, конооңор чакырасыңар,
ансыз деле Коноктор да келген турбайбы? ансыз деле Чакырбасаңыз делечи. ансыз деле жанагы эме болот да, баягы салтты көрсөтөбүз да. Ошол салтты көрсөтүлөт, бирок настоящий чын той болсун деп. Анан мен ойлоп койгом ичимен, бул ким макул болсун ушундай нерсеге, ушунча адам астында үйлөнүп атат элдин астында депчи. Анан бир күнү ошол катчылыктын жетекчиси Нурсултан ушул Аданов досум келип айтып калды. Сени үйлөйлү деп чечтик депчи. Анан мен таң калып, мен бир эксперимент кылчу принет билем, неге үйлөнөм, мен даяр эмесмин. Там сүйлөшкөн кызым Кытайда, окуусун бүтө элек, бир жылдан кийин бүтөт. Жок, сен эле даяр экенсиң. Эмне үйлөнүп алып, мына көчмөндөр оюндар кийинки жыл болбойт уже. Акыркы жолу болуп атат. Түркияга өтүп кетет, давай деп. Анан ойлонуп көрсөм, чын эле жакшы эле нерсе экен. 10 мүнөттүн ичинде чечим кабыл алып, ата-энебизге айтсак алар түшүнбөй эле эмне болуп атат деп, алар түшүнгүчөктүү той өтүп кетти ошентип. Бүт конокторубуз барды. Бирок өзгөчө той болду, чын айтыш керек, өзгөчө той болду. 17-чи кылымдын тоюн көрсөттүк. 17-чи кылым. Түштүктөн түндүккө келин алган салтты көрсөттүк да. Биз түштүктөн түндүккө. Ооба, биз кыз тарап түштүк, жанагы кийимдери, салты өзгөчө болот алардын. Айырмаланат, элечектин формасы, ошонун баарын бергенге аракет кылдык. Жакшы болду той. Негизи кудалар тарап заманбап той болдубу? Кечиресиз. Заманбап той ресторанда болдубу же болгон жокпу? Биз экөөбүз тең Оштон болот экенбиз. Оштон анан көп адамдар биздин кары, биздин той, мен да улуусмун, келинчегим да улуусу да үйүндө. Анан биздин тойду күткөндөр көп да, анан улуу адамдар келе алышкан жок кырчынга. Анан биз эми көзүбүз барда батабызды берип калалы дешип, анан биз өзүбүздүн жанагы жакындарыбыз үчүн Ошто чакан тойду өткөрдүк. Той бердиңиздер. Жакшы. Негизи кайын тарап кандай кабыл алды? Эми ушул жакта болот деп тойду айтсаңар, алар деле шок болгондор? Ооба, шок болуп, ошол биз тамашалап айтабыз. Алар деле ошол менин ата-энем дагы, ал жактагы бүт түшүнгүчөктүү той бүтүп калды да. Анан көпчүлүк учурда мен оюмча болгон иши болуптур эми, даярданалычы кандай болсо дагы деп бүт күчүн жумшашты. Анан көпчүлүк энергиясын айтты да, кичине калтырып коюп туралы, Ошто түшүнбөгөн нерсебизди Ошто бүтүрүп алабыз деп окшойт. Ал жакта буюрса жакшы болду. Баары тең түшүнүштүү, бияктан ата-энебиз, анан менин досум, анан биз гана чын болдук да, калгандар актерлор катышып берди да. Анан Бишкекте репетиция, мына даярдыктар болуп атты. Күн сайын ата-энем, ошо эки жак биздин ата-энелерибиз даярдыкка келишет. Даярдыкка кылып режиссер даярдайт аларды. Анан мен өзүм жок. Мен ордума күн сайын ар ким күйөөсү болуп турат. Мен даярдыктан көлдө жүрөм да. Анан акыркы күнү бир даярдыкка келип койсоң болот деп апам айтат, сен үйлөнүп атап элең деп суроо берип коет, тамашалапчы. Анан ооба десем, даярданып койсоң, сен дагы каяктан чыгышты билесиңби деп, билбейм деп. Ошол күнү тойго бир күн калганда барып даярдандыңыз. Даярдандык, биякта мынтип чыгасың, анан мындай болот, дегендей болот. Биз эле түшүнгүчөктө өтүп кетти. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз бул боюнча айтып бергениңиз жөнүндө дагы. Союзбек мырза, ушул ШКУ боюнча эң соңку суроо болсунчу. 13-14 өтөт деп атабыз саммит. Үлгүрүп атасыңарбы? Уюштуруу иштери жактан. Биз буга чейинки аябай даярдык процесс менен да катуу көп даярданабыз да, анан иш процессинде оңойлуу болот. Мына бүгүн эртең менен биринчи коногубузду тосуп алдык, пакистандыктарды. Бүгүн кечинде болсо опера боюнча бизде 169 адам келет. Пекин операсы келет, Манас операсы да, Манас Тырдашат. Бишкек шаарында жайгаштырасыңар, Баарын тең. Анан алардын 50 чактысы бүгүн кечинде келет. Эми буюрса аларды келгенден баштап бизде даярдыктар башталып турбайбы, чоң. Ыраазычылык билдиребиз, буюрса эң жогорку деңгээлде өтсүн. Жакшы жактан өзүбүздү көрсөтөлү, буюрса. Дагы бир тааныштырып өтсөм, Маданият министрлигинин алдындагы маданий иш-чараларды уюштуруу логистика багыты боюнча жооптуу Союзбек Надырбеков бизде конокто болду. Ыраазычылык сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат силерге. Улантабыз программабызды.